бул жерде ар кандай ойлор айтылат. Кээ бирөө майрамдайбыз, кээ бирөө майрамдабайбыз деп атабыз. Жаңы жыл жөнүндө айтсак, мисалы үчүн биздин үй бүлө үчүн бул жаңы жыл чоң майрам. Ушул күнү гана биз үй бүлөбүз менен баарыбыз чогулуп, чогуу стол үстүндө мындай сагынычыбызды таратабыз да. Эми салют аттырбайбыз деле, чоң гана дасторкон жайып, бири бирибиздин сагынычыбызды таратабыз. Биз үчүн жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам да. Биз өзгөчө майрамда, биз Ноорузга караганда жаңы жылды жакшы майрамдайбыз да. Анан дагы тууган күндөрү жакшы майрамдайбыз, анан башка майрамдарга көп деле маани бербейбиз. Анан мен үчүн бул жаңы жыл үй бүлөлүк майрам болуп эсептелет. Демек ушундай үй бүлөнүн курамы канча адамдан турат? 8 адамбыз. Анан ошол күнү баарыбыз чогулабыз да. Мындай бир жыл бою эжемди мисалы үчүн көрбөй деле калам да. Ошол жаңы жыл күнү көрөбүз, сүйлөшөбүз да. Ошон үчүн мен жаңы жылды жакшы көрөм. Шаарда эле майрамдайсыңарбы? Жок, айылда. Кайсыл айылда? Нарын районунда, Актау районуна караштуу Кадырал айылында да. Айылыбыз да алыс, ошон үчүн ата энебизди да көрбөйбүз. Анан ошон үчүн жаңы жыл бул үчүн мен үчүн аябай жакшы майрам.